Мактоо даңазаларыбызды мактоого татыктуу болуп, бизди бардык махлуктардын айырмалап, бизге жан берип, иман берип, ислам берип, динибизди жашасын деп акыл берген жаратканга чексиз мактоолор. Жана сүйүктүүсү "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин" ааламга мээрим катары болуп жөнөтүлгөн. Сүйүктүүлөрдүн эң сүйүктүүсү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдарды жолдогон бололу. Ассаламу алейкум. Аллахтын тынчтыгы ва рахматуллахи, рахматы ва баракатуху, берекеси жалпы бүгүнкү жумага келген агаларыбыздан угуучулардын баарына биргеликте Аллах Таала насип кылган болсун. Урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү сиздер менен жума күнкү баяныбыз илим туурасында кеп кылмакчыбыз. Аллах Таала Кур'ан Каримде Зумар сүрөсүндө баяндагандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хува лиллазина аману, кул хува лиллазина, кул хал яставиллазина аману валлазина ла я'ламун. Айткын, ey Muhammed, илимдүүлөр менен илимсиздер эч качан бир болбойт. Пайгамбарыбыз куттуу хадистеринен, пайгамбарыбыздын жашоосунан, пайгамбарыбыздын канчалаган үгүт насаат айтылган хадистеринде баяндалгандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ал-уламау варасатул анбия", алымдар, илимдүүлөр пайгамбарлардын мураскору дейт. Урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө биз илимге канчалык деңгээлде маани берип, канчалык деңгээлде биз китеп окуп жатабыз, буну ар бирибиз өзүбүз билебиз. Өзүбүз канчалык деңгээлде экенин, Аллахты канчалык деңгээлде таанып жатам, Аллахка канчалык деңгээлде кулчулук кылып жатам, буну да баарын өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү күндө канчалаган аалымдар мээнет кылып, канчалаган илимдүү адамдар убактыларын сиз үчүн, биз үчүн, динибиздин, дилибиздин агаруусуна мээнет кылып, канчалаган китептерибизди басып чыгарып жатышат. Бирок канчалык деңгээлде ал китептерди окуп жатабыз, урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар. Илим алуу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткандай: "Утлубул илма минал махди илал лахд". Илимди талап кылыңыздар, кабырдан кабырга илимди талап кылыңыздар, бешиктен көргө чейин дейт. Талабул илму фаридатун ала кулли муслим ва муслима. Башка риваятта баяндалгандай, илим талап кылуу бир гана эркек кишиге эле эмес, аялга дагы, эркекке тең бирдейликте илим талап кылуу парыз дейт. Урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандарым, баарыбызга маалым болгондой, пайгамбарыбыздын күйөө баласы Али радиаллаху анху күндөрдүн биринде Кумайл бин Зайдти колунан кармап: "Эй Кумайл, кел сага бир насаат айтайын" деп колунан кармап отуруп ушул сөздөрдү айтат. "Эй Кумайл, билесиңби, адамдын жүрөгү бир куржун сыяктуу. Ал куржунду эмне менен толтурган болсоң, ошого жараша ошол куржунуң толот. Ошол сыяктуу адамдын жүрөгү эмне менен алек болгон болсо, эмнелер менен сүйүү толгон болсо, дүйнө сүйүү менен болгон болсо, Аллахты сүйүүгө анда орун калабы? Андыктан урматтуу агалар, ошол куржунубузду бош ар кандай бул дүйнөдө да сизге пайдасыз, ахиретте дагы сизге эч бир пайдасы жок илимдер менен, же болбосо эч бир сизге пайдасы жок нерселер менен толтуруп албаңыз. Азыркы күндө жаштарыбыздын айрыкча ушул учурдагы жашоосун чагылдыра турган болсок, биз канчалык деңгээлде китеп окуп жатканыбыз, биз канчалык деңгээлде Аллахты таанып жатканыбыз. Албетте бир адам эч качан ойлоп отуруп, көрүп отуруп тааныганы башка,
бирок биз Аллахты таануубуз, жараткандын бизге буйруктарын окуу аркылуу гана билебиз, урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан илим алуу, илим байлыктан дагы пайдалуу нерсе деп айткандай, аалымзаттарыбыз айткандай, илим сени коргосо дейт. Илим сизди бул дүйнөңүздө дагы коргойт, акыретиңиз үчүн дагы, кабырда сиз үчүн бир шерик болуп бере алат дейт. Улуу аалымдарыбыз айткандай, светтик илимдер акылдын нуру болсо, дин илимдери жүрөктүн нуру, ал экөө тең айкалышса, чыныгы инсан, чыныгы мусулмандык, чыныгы момундун сыпаты болуп чыгат дейт. Адам бир канаттуу куштун уча албаганын элестеткен сыяктуу эле, адам бул жашоого келгенде жараткандын берген кымбат баалуу ден соолугунун, акылынын, берилген чоң бир неаматтарын ошол окуу аркылуу, окуусунун артында ошол нерсени иш жүзүнө ашыруу менен жаратканга чыныгы кул боло алат экен. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Ман юридиллаха бихи хайран юфаккиху фид-дин." Аллах Таала кайсыл бир пендесин жакшы көргөн болсо, аны өзүнүн дини менен сугарып коет дейт. Андыктан урматтуу агалар, Аллах Таала бизге ушунчалык чоң бир мүмкүнчүлүктү, чоң бир неаматты берип, биздин азыркы учурда каалагандай китептерди, ошол китептердин баарын эле окуу эмес, ошону сизге бир пайдалуусун гана окуп пайдаланган болсоңуз, сиздин жүрөгүңүздүн нурланышына жана акыретиңиздин, кабырыңыздын да нурланышына ошол илимдериңиз аркылуу жаратканды таануу, илимиңиз аркылуу пайгамбарыбызга болгон сүйүүңүздүн бекемделиши, илимдин китеп окуу аркылуу жараткандын ар бирибизге берген чоң бир мүмкүнчүлүктөрүн, буйруктарын аткарууга китеп аркылуу гана жете алат экенбиз, урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар. Илим алууда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүм эки нерсе менен өздөрүн жок кылат деген экен. Илимди таштап коюу менен, экинчиси дагы байлык топтоо менен өздөрүн жоготот деген экен. Урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын куттуу хадиси биз үчүн, баарыбыз үчүн чоң бир худжат, чоң бир далил. Эгерде адам илимге багыт алган болсо, илим алайын деп жолго чыккан болсо, аны асмандагы, жердеги, дарыялар, деңиздин астындагы балыктар, куштар, канаттуулардын баардыгы таспих айтып, Аллахумма гфирху лаху, о жаратканым, ушул адамдын күнөөсүн кечире көргүн деп периштелер дуа кылып турат экен, урматтуу агалар. Эгерде ошол алган илимин Аллах ыраазылыгы үчүн алайын деп жолго чыккан болсо, ошол үйүнө кайтып келгенге чейин илим алуу, урматтуу агалар, бир күнөөбүздүн кечирилишине себепкер боло турган. Андыктан азыркы күндөгү биз акча табуу дегенге убакыт бөлгөн болсок, аны баарын таштап туруп, анын акчаны табууга аракет кылабыз. Ал эми илим алууга дегенде ага ар кандай шултоону издеп жаткан боордошторубуз жок эмес. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, ал-илму фис-сигари кан-нахши фил-хаjar, жаштыктагы алган илим ташка тамга баскандай, вал-илму фил-кибари кан-нахши ма, улгайганда алынган илим сууга тамга басканда же болсо кумга жазууну баскандай дейт. Бир шамал болгондо ал өчүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистери менен өзүнүн сахабалары, өзүнүн жанында жүргөн жора жолдошторун илим алууга кызыктырат. Илимсиз адам караңгыда бара жаткан унаңыздын чырагы жок сымал болуп, кечиресиздер, бир чукурга же болсо башка бирөөнүн зыян келтиришиңиз мүмкүн. Сиздин жарыгыңыз, сиздин илимиңиз канчалык тунук болсо, канчалык күчтүү болгон болсо, ошого жараша узакты көрө аласыз. Жараткан нерселерин
кенен кесир узактагы нерселерин дагы таанып биле аласыз. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, илим алуудагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистеринин биринде сиз аалым болуңуз, же болбосо үйрөнүүчү болуңуз, же болбосо ошол илимди угуучу болуңуз, же аларды сүйүүчү болуңуз дейт. Бешинчиси болбоңуз дейт, урматтуу агалар. Бешинчиси халак болуучу нерсе. Сүйө албасаңыз, илимге дагы умтулбасаңыз, жок дегенде укпасаңыз, ал бешинчиси сизди жок кылуучу, ал жек көрүүлүк сизди жок кылуучу амалдардан болуп саналат экен. Ошондуктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, жаш карындаш инилерибиз, илим бир гана убакытка чектелген эмес. Илим алуу ушул сааттан ушул саатка чейин эле эмес. Эртең менен барып 8-ден 12-ге чейин эмес. Илим алуу 24 сааттын ичинде кайсы саатта илим алууга жараткан Аллах Таала сизге ден соолук берип жатабы? Акылыңыз жайындабы? Сиз 24 сааттын баарын уйкудан сырткары баарын колдона аласыз. Албетте, илим алган талибул илм, илим талап кылуучу адамдын уйкусу дагы, балки коңуругу дагы ал адамдын тасбих болуп саналат. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, азыркы күндөгү кээ бир программалар менен эле чектелип калбастан, окуудан сырткары дагы адам өзүн ар китептер менен, ар өзүнө пайда келе турган, өзүн үйрөнө турган ар тараптан өзүн толугу менен жетиштиргенге мүмкүнчүлүк болуп жаткан заманда жашап жатабыз, урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандарым. Илим алууда үч негиздин ичинде илим талап кылынат. Биринчиси өзүнүн ыхласы менен ошол кайсы илимди алып жаткан адам ыхлас менен ошол илимге багыт алуусу зарыл. Мен ушул окугум келбеди эле, же болбосо ушул окууну эч бир кызыкпаймын деп, балки ата-эненин мажбурлоосу менен, балки башка бирөөдөн уялып, ошол факультеткеби, же болбосо ошол окуу жайгабы окуган адамдын ал окуу жайдан балки ошол убактысын балки текке эле кетирип коюшу мүмкүн. Андыктан адам кайсыл илимге кызыккан болсо, ошого ыхластуулугу менен үйрөнсө, бул келечек үчүн элине дагы, жерине дагы ошол нерсени мыкты адиси болуп чыгат, урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар. Экинчиси дагы илимди кимден алып жаткан болсо, мугалими болсун, же болбосо агайы болсун, ошол шакирттин жакшы көрүүсү зарыл болуп саналат. Эгерде азыркы күндөгү мугалими шакирттин жакшы көрбөсө, балки сабагын толук аткара албаса, ал адамды жек көрүүсү туура эмес нерсе. Андыктан ар бир мугалим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мугалимдердин эң мыкты мугалими эле, сахабаларынын кимиси болбосун, бедуин сырттан чөлдөн келген адамды дагы пайгамбарыбыз ага эң жакшы, эң көркөмдүү мугалим болуп бере алган пайгамбарыбыз эле. Үчүнчүсү дагы ата-энеси окутуп жаткан баласына, кызына шартын түзүп берүүсү зарыл. Окуп жаткан бала ар кандай нерсе менен аларды болбосу шарт болуп саналат. Баланын, ошол окуучунун бир илимди тереңдетүүсүндө чоң бир түрткү болгон, бул да болсо ата-эненин балага ар дайым окугун балам деп өзүнүн убагында окуу куралдарын камдоо менен, жана башка кийим кечесин, азыктарын тактоо менен, аны камсыз кылуу менен ата-эне баласына чоң бир жардамы мына ошол болуп саналат, урматтуу агалар. Балам окуп атат, кызым окуп атат деп эле таштап коюу эмес, мектептен сырткары, же болбосо окуу жайдан сырткары дагы бала, кыз болобу, үйдө ата-энесинин көзөмөлүндө чоң бир ийгиликтерге жетүүсүнүн ата-эне көздөгөн болсо, андай болсо окуудан сырткары дагы баланы ар кандай кружокторго болсун, окуусунун акыл эсинин өрчүшүнө
же болбосо ошондой бир илимдин дагы тереңдешине ата-эне дагы чоң бир себеп боло алат. Андыктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала ошондой бир чоң бир баарыбызга ден соолуктун баардык бир неаматтарды берип турган учурда акылыбызды ошондой бир илим менен, дин менен, Куран менен, пайгамбарыбыздын көрсөткөн хадистери менен жүрөктөрүбүздү толтурбасак, чөйрө адамды ар кандай нерсе менен бузуп коюшу толук түрдө ыктымал. Анткени адам азыркы күндө кайсыл бир адам кайсыл досунун дининде болот дегендей, өзүнүн динин толук таануус үчүн ошондой бир илимдүү аалымдар менен дагы сухбатташып, аны менен бирге болуу дагы, бул да болсо адамдын өзүнүн чоң көп нерсени үйрөнүүгө түрткү болуп бере алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистерине көңүл бурула турган болсо, "Ман талабал илма кана кафаратун лима мада." Кайсыл бир адам илим талап кылган болсо, илим талап кылуу үчүн атайын жолго чыккан болсо, же болбосо атайын ошол илим алайын деп жумасына болобу, же болбосо атайын илим алайын деп ошондой ниетте чыккан адамдын өткөн күнөөлөрүнүн кечирилишине алган илими дагы каффарат болуп күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот дейт, урматтуу агалар. Андыктан илим алуу жогоруда маселебиздин башында баяндалгандай, илим алуу эркек аялга дагы бирдей баарына парыз болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу баарыбызга бир чоң үлгү катарындагы куттуу хадистерине көңүл бура турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Ибн Аббастан риваят болгон хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Лил улама ал-улама даражатун фаука даражатил муъминина би 700 даражатин ма байнал даражатайн 500 санатан." Алымдардын илимге болгон алымдардын илим берүүсү же болсо алымдардын илим алуусу даражатун фаука даражатил муъминин, момун адамдардын даражасынан 700 эсе чоң болуп саналат дейт. Байнат даражатайн, эки даражанын ар бир эки даражанын ортосу 500 жылдык болуп саналат дейт. Караңыздар, урматтуу агалар, илимге болгон умтулууңуздардын канчалык бир кызыгууңуздар Аллах Тааланын алдында дагы, ахиретте дагы бизге нур болуп бере турган ошол пайдалуу дин илимдерин жана ошондой эле светтик илимдерди биргеликте айкалыштырып, бирге үйрөнүүбүз зарыл болуп турган заманда жашап жатабыз. Пайгамбарыбыздын куттуу хадистеринде айтылгандай, "Ман салла субха ма'ал жамаати ва жаласа фи халқатил илм ва сами'a калам Аллах ва амила бихи атаху Аллаху таала ситтата ашя." Кайсыл бир адам таңкы намазын окугандан кийин үйүнө барбастан, ошол мечитте же болбосо ошол кайсыл жерде жамаат менен намаз окулган болсо, ошол жерде отуруп Аллахтын илимин үйрөнүп, Куран үйрөнүп, ошол жерде убактысын өткөргөн болсо, Аллах Таала ал адам үчүн 6 нерсе, фазилеттүү 6 нерсени ыйгарат дейт. Биринчиси ар-ризку минал халал, ошол адам рызкысын дайым алалдан таба ала турган болот дейт. Экинчиси ваянжу мин азабил кабр, ал адам кабыр азабынан куткарылган абал болот экен. Үчүнчүсү ва'ата китабаху би яминихи, үчүнчү фазилети дагы ал адамды Аллах Таала кыямат күнүндө номай амал дефтерин оң колунан берүүгө ыйгарат дейт. Төртүнчүсү дагы дейт ямурру ала сирати кал баркул хатиф, кыямат күнүндө сырат көпүрөсүнөн ошол адам чагылгандын жарк дегениндей болуп тездикте өтүүсүн Аллах Таала ушундай бир мүмкүнчүлүк берет дейт. Ва яхшуру ман набийин, бешинчиси дагы Аллах Таала аларды пайгамбарлар менен, анткени ал улама варасатул анбия, алымдар пайгамбарлардын мураскору деген хадиске таянуу менен ал адамды Аллах Таала пайгамбарлар менен биргеликте махшар майданында тургузат дейт. Ошондой эле
Ve bana lahu baytan fil cenneti min yakun hamra lahu 40 baban. Allah Taala al adam için ilim talap kılıp жүрген adam için jaratkan Allah Taala aga beyişte kızıl tüstөгü ушундай bir koz bir imarattın üydün oşol ilim talap ilimdin artında жүргөндүгү için jaratkan Allah Taala'nın ahiretteki oşol ilimge kızıkkan adamga bergen sыйлыгы болуp саналат экен. İbn Abbas'tan rivayet bolgan hadiste Süleyman paygambарды баарыбыз тарыхта окуп жаткан, угуп жүргөндө эле Allah Taala Süleyman paygambarga ilim kaalayсыңбы же paygambарлык kaalayсыңбы дегенде Süleyman ilim kaalayсыңбы же болсо padişalıkты kaalayсыңбы дегенде Süleyman paygambar ilimdi деп чечкенде Allah Taala ага padişalıkты дагы ilimdi дагы насип кылган, ilimdi дагы берген экен. Ошондуктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистеринде саяту заманин bir күндөр келет, bir zaman келет. Менин үммөтүмдө яфирруна минал улама вал фукаха, алымдарды көргөндө кача турган bir zaman келет. Фик илимдерин өтө терең билген адамдарды көргөндө алардын жанына баруудан качкан zaman келет. Ваяпталияхумуллаху таала бисаласи балиятин. Ошондой bir илимдүүлөрдүн алдынан барып пайдаланбастан анын артынан гыйбат кылып, аларды ар кандай сөздөр менен айыптоо заманы келгенде Аллах Таала аларды 3 нерсе менен 3 балени жөнөтүп, ошол коомду же болбосо ошол чөлкөмдү жок кылат дейт. Биринчиси ярфаул барака мин касбихим. Кайсыл bir адам алымды жакшы көрбөстөн аны көргөндө качкан болсо, же болбосо кайсыл bir коом ошондой bir илимдүүдөн пайдалануу бул жакта тургай, аны ар кандай жемелөө менен, аны ар кандай bir кугунтуктоо менен ошондой азаптарды көрсөткөн болсо, Аллах Таала алардын тапкан кесибинен берекесин алып коет дейт. Экинчиси да юсаллитуллаху таала алейхим султанан залиман. Ошол адамдар коом алымдан пайдаланбагандыгы үчүн Аллах Таала аларга залым bir падышаны не кылып коет дейт, залым падышаны башчы кылып коет дейт. Үчүнчүсү дагы дейт юхрижуна минад дунья бигайри иманин. Яхружуна минад дунья бигайри иманин. Ошол адамдар алымдарды жек көрүп, алымдардан пайдаланбай калган адамдарды Аллах Таала 3-чү бәле менен алардын жанын имансыз алып коет деген экен. Ошондуктан урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар, илим алуу бешиктен көргө чейин деп куттуу хадисте айтылгандай, илимди алгыла Кытайга барып болса дагы дейт. Илим эгерде сизге пайдалуу болгон болсо, ошол нерсенин аягына чыгуу ар бир адамдын ыхласына, ошол берип жаткан мугалиминин дагы ыхластуу ошол окуучусуна таалим тарбия берүүсү жана ошол ата-энесинин дагы балдарга жардамы, алардын кийим кечеси менен, тамак ашы менен, курал жарагы менен камсыздап турган болсо, бала дагы эки аралжы болбостон, көңүлү башка нерселерге кетпестен, акча табышым керек эле, башка кылышым керек эле деп, азыркы күндөгү заманыбызда жашап жаткан, окуп жатам деп, окусуна барат, түштөн кийин жумушта чыгып жаткандагы агаларыбыз, балки инилерибиз, карындаштарыбыз бардыр. Бирок илимге багыт алган, илимди ушул тереңдетүү менен азыркы күндө медицина илими болсун, башка илимдерди дагы тууру так үйрөнбөгөндүктөн ошо канчалаган адамдардын өлүмүнө себепкер болуп калуудан узак болуш үчүн ошол кайсыл тармакта болбосун илимин терең үйрөнүү баарыбыз үчүн, ошол жаш жигиттерибиз үчүн дагы парыз болуп саналат, урматтуу агалар. Менин жашым өтүп кетти, эми жаштар окусун дегенлик бул шайтандын ошондой бир оозуна, тилине салган нерсе. Илимди талап кылуу, жогоруда айткандай, көргө чейин баарыбыздын илим алуубуз парыз болуп саналат, урматтуу агалар, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала баарыбызды
ошол кылынып аткан иш чаралардын шарапаты менен эли жерибизге, мамлекетибизге, илимге болгон кызыккан жаштарыбыз дагы арткан болгон болсун. Ва нақулу қаули хада ва настагфируллаха лана ва лакум ва ли жамиъал муслимин ал-хазирин аджмаин. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Жараткан Аллахым, өзүңдү таануудагы илимдин кайсы эле илим болбосун, өзүңдү таанытуучу илимдерди бизге насип кылгын. Агаларыбыздын, аталарыбыздын көз жаштарынын негизинде ошол ташталган, бизге таштаган мурастары, китептерин тууру пайдаланууда бизден кийинки келе турган урпактарга дагы ошондой бир тууру жолду көрсөтүүчү аталардан насип кылган болсун. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.